Сапар Жумакадырович, айтсаңыз, ТЭЦ-тин кыскача эң негизги модернизациянын эң негизги максаттарын айтсаңыз. ТЭЦ-тин модернизациянын эң негизги максаты ошо шаарга дагы кошумча электр кубаттуулугун бериш үчүн да. Бул эң негизги себеби болуп саналат. Жана ошо жылуулук маселеси. 300 гигакалорий жылуу берилип атат да андан кийин уже. Жергиликтүү көмүр менен камсыз кылуучу да, бул дагы эң негизги максаттардын бири беле? Бул ошо сопутствующий максатта негизи ошол көмүрлөрдү пайдаланганга туура. Туура, мындай максат бар болчу. Ошол 386 миллион доллардын канчасы ошол максатка кетти? Бүгүн айтып бере аласызбы? Жергиликтүү көмүр менен камсыз кылуу үчүн ошол 386 миллиондун канчасы кетти? Мен кайталаганда убактын токтотуп койсоңуздарчы. Рахмат. Урматтуу Аида Жеңишбековна, 386 миллион доллар ушул жаңы 2 блокту курууга кеткен болчу. Ар бирөө 150 мегаваттан экөө тең ушул 3 режимге каралган. Бирөөсү полностью проект Кыргыздын Б маркасындагы көмүргө ылайыкталган кара кечен көмүрүнө. Бул 3 типте только көмүр жакса болот, только газ жакса болот, только мазут комбинированный режимде иштеп турган. Бүгүнкү күндө көмүр менен иштеп атат. Кара кечен көмүрлөр менен иштеп атат. Мен убактымды урматтуу төрага токтотуп турасыздар, мен жакшы түшүндүрүп берейин суроомду. Мындайда ар бир проект, ар бир иш болордо, ал иштин бир чоң проекттердин өзүнүн максаты болот. Ар бир максаттын өзүнүн бюджети болот. Менин суроом ушундай да, максаттардын бири башынан айтылып келаткан. Эми азыр андай эмес десеңер туура болбой калат. Анткени бул башынан айтылып келаткан жергиликтүү көмүргө өтөбүз деп. Ошол 386 миллион доллардын канчасы ушул максатты чечүүгө жумшалды деген суроону айтып атам. Жооп ала элекмин азыр. Аида Жеңишбековна, жалпы долбоордун максаты ушу түндүктө электр энергиянын дагы бир альтернативдүү булагы болуу. Кошумча мынакей себеби дегенде бизде 90% электр энергия баардык тең түштүктө өндүрүлөт. Ошол анан ошол маселени чечип атканда комплекстүү түрдө электр энергияны ушу Кыргыздын көмүрлөрү менен өндүрөбүз деп коюлган болчу. Бул долбоор бөлүнбөйт, көмүргө өзүнчө, бунусуна өзүнчө деп. Бул жалпы баардыгы тең 386 миллион доллар болду. Мен ойлойм, негизи бул туура эмес да, эгерде силер конкреттүү суроого конкреттүү жооп бере албай атсаңар. Анткени максат бар, демек анын бюджети бар, бүгүн айтышыңар керек болуп, анча акча кетти депчи. Мен эмнеге муну сурап атам? Өтө тажрыйбалуу эксперттин айтымы боюнча, машиналар, мисалы үчүн, эгерде ошол жергиликтүү биздин көмүрдү ташый турган болсо, ар бир 7 секунд сайын дейт. Сапар Жумакадырович, ошону текшерип койсоңуз, мага чейин да ушундай жооп болуптур. 45% чейин ушу местный уголь болуп атат. Мурун аз эле, азыр 45-ке жетип атат деген ушундай сөз болгон окшойт. Ошону текшерсеңиз, анткени эгерде керек болсо мен ал маалыматты берүүгө даярмын, бирок 7 секунд сайын машина ташыш керек дейт. Андай болбойт да. Жок андай, болбойт да негизи. Андай кылабыз десеңер да кыла албайсыңар, причем это будет затратно. Демек, маселени чечиш үчүн, жергиликтүү көмүргө өтүш үчүн эң биринчи бул сөзсүз түрдө темир жол болуш керек. Экинчи маселе көмүр менен баягы күрөк менен каспай новый технология болуш керек да. Туурабы? Аида Жеңишбековна, эми сиз айтканыңыз туура. Бул жерде мындай болуп атат да. Жана 386 миллионго курулган 2 катыл агрегат тиешелүү ошо объемдуу көмүрдү алат да. Ошол көмүрдүн көлөмү бүгүн ТЭЦте бар. Анан баягы эски ТЭЦтин ичинде баягы Казакстандын көмүрү пайдаланылат экен да. Кыргызстандын көмүрү жарабайт экен ага. Ошондуктан булар Казакстандын көмүрүн да алып келип жагып атышат. Ал эми жана сиз темир жол боюнча айттыңыз, конечно, в идеале темир жол болсо абдан жакшы болмок. Жолдорду дагы амортизация кылбай, мындай жакшы бир экономикага да жакшы таасирин бермек. Анын ошо алкагында бир нече жолу конкурс жарыяланыптыр. Анан ошо кара кечеге эч ким келбей атат. Темир жолду кошуп койдуңар. Бул бизге эмеси эффектиси болбой атат, экономический эффектиси болбой атат деп атат да. Нету рентабельности говорят. Ошондуктан мына биз азыр
жаңысынан карап чыгып атабыз конкурстун условияларды. Кандай кылсак, кандай подход жасасак, IFC жана башка эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз. Жанагы ушул эмелерди жакшы билген адистер менен иштеп атабыз. Кандай кылсак, кандай подход, кандай методика менен эме кылып көрсөк деп. А так сиз айтып атканыңыз туура. Негизи мындай түп тамыры менен караганда мындай чоң нерселерди чечишибиз керек да. Доставка угля, значит, модернизация ТЭЦ, тарифы, ушу чоң нерселерди биз карап алышыбыз керек. Мен сизге толук кошулам. Ал эми акыркы сиздин дагы бир эмеңиз болду, реплика. Ушу 386 миллион мына биз короттук, бул акча кетти. Ошо обоснованность этих денег деп атасыз да, именно в части угля. Аны негизи мынакей мен сунуш кылат элем. Пожалуйста, негизи ТО бар, проект бар, ошону бүт баарын санап карап чыкса болот да. Обоснованность. Бирок эң негизги мен премьер-министр катары сизге айтат элем. Эң негизги максат бул ошо энергетика тармагында көз карансыз болчу да, обеспечение достаточным объемом электроэнергии страны. Себеби сиз билесиз, баягыда маловодный цикл болгондо кризиске кирип кеткенбиз. Казакстандан импортировать этип электроэнергияны жатып калганбыз да, ошондой бир чоң көйгөй болгон бизде. Ошого карата иштер дагы болгон деп айтсак болот. Мен убактым аз калды, ошон үчүн мен жыйынтыктоочу гана сөзүмдү айтсам да, негизи бүгүнкү түзүлгөн кырдаалды мен ойлойм өтө масштабтуу карашыбыз керек. Бул жалаң эле авария эмес, бул авариядан өтө чоң нерсе, и чоң коррупциялык схема. И коррупциялык схема авария менен гана байланыштуу эмес. И бөлөк маселе ошол чоң коррупциялык схема менен күрөшүүгө саясий эрк жетеби деген маселе да. Кудай буйруса жетет.